Ажырашып кеткенден кийин балдарын алимент төлөөгөндөр эми кылмыш жообуна тартылат. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте депутаттарга билдирди. Анын айтымында мурда административдик гана жазалоо каралып келген, эми мыйзамдар өзгөртүлүп, кылмыш жоопкерчилиги да кирди. Сот департаментинин берген маалыматы боюнча, учурда өлкө боюнча алимент төлөш керек болгондордун саны 40 миңден ашуун болсо, бирок алардын 10%га жакыны гана төлөйт. Карызкор төлөнүүчү алименттик төлөмдөрдүн 70%-нан азырагын 2 айдын ичинде төлөгөн болсо, бул карызкорду администрациялык чара колдонуу үчүн шарт болуп жатат. Эгерде ошол соттун администрациялык жоопкерчиликке тартылгандан кийин аткарылбай жаткан болсо, бул дагы эле соттун чечими алимент тууралуучу. Анда Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 162-беренесине ылайык үстүнөн чара көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Мыйзамга ылайык буга чейин Кылмыш жаза кодексинде анча оор эмес кылмыштардын катарына кирсе, жаңы өзгөртүүлөр боюнча биринчи жолу бул административдик материал болуп эсептелет. Ошону аткарбаса кийинкисинде кылмыш жоопкерчилиги каралат. Ата же болбосо ошол жерден алимент төлөгөндөн баш тартканда бул жерде уголовный кодекске өтөт дагы, мына ушул жерден жоопкерчилиги карала баштайт. Эгерде качан ошо алимент төлөгөндөн баш тартса, эгер төлөбөй жүрө турган болсо, мына ушул жерден дагы бир кайрылуудан кийин сөзсүз түрдө бул жерде иштеп аткан жумушунан дагы ал жерден буга чара көрүлөт. Акыркы убактарда ажырашкандардын санына кошулуп, алимент төлөөгөндөрдүн саны күн сана өсүүдө. Жактоочу Нуриза Тарыкбаеванын айтымында күнүнө жок эле дегенде 2-3 адам кайрылат. Алардын көбүнчөсү жашоо шарты оор, колунда кичинекей баласы бар, иштебеген аялдар. Сотко кайрылганда алардын 50% гана төлөп берет. Аял кишилер кайрылат, либо в браке, либо не в браке, все равно в основном женщины. Эми эркек кишилер редко, например, если баласын багып карабатса өзүчү, тогда кайрылат сотко. Но это редко, например, 1% болсо болушу мүмкүн да. В основном бүт эле женщина. Турмуштук кандай гана жагдай болбосун, ата-энелер балдарына шарт түзүп берүүгө милдеттүү. Улгайган апалар совет убагында ажырашуу аз болгонун жана баласын карабай таштап кеткендердин саны жок эсе болгондугун айтышат. Мына сайыздын убагында качан андай болчу? Сайыздын убагында андай болчу эмес айланайын. Конечно, алимент төлөөгөндөрдү жазалаш керек да. Балдарын болсо, балдарын карабаган адамбы? Аларды атыш керек, менин өзүм боюнча. Балдарын таштап кетсе, балдары дагы бирөөгө кор болот, бирөөгө зар болот. Өзгөртүлгөн мыйзамдарга ылайык үй-бүлө сот аркылуу ажырашуу ортодо жашы жете элек балдар болсо, анда күйөөсү ошол балдары 18 жашка чыкканга чейин алимент төлөп турууга милдеттүү. Мамлекеттик иштеби, жеке ишкерби мыйзам анысына карабайт. Күйөөсү бир айда канча киреше тапса, ошонун 4/1 бөлүгүн төлөйт. Айсара Тыналыкызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.